Альпинист болууга ашыккан, сүрөт тарткан, спортко жакын жана жөн гана балмуздакты сүйгөн бөбөктөр. Мунун баары бүгүнкү 1-июнь балдардын эл аралык коргоо күнүнө арналган. Бүгүн 1-июнда балдардын эл аралык күнүнө карата Дубовый эс алуу паркында Балажан республикалык окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борбору тарабынан салтанаттуу иш-чара уюштурулган. Быйыл бул майрамда өзгөчөлөнүп бир нече багытта даярдалган. Кол өнөрчүлүк, этно аянты, музыка искусствосу, сүрөт тартуу, технопарк, туризм өңдүү бир нече көргөзмө аянттар уюштурулган. Майрамга келген бөбөктөр өздөрү каалаган аянтчага келип, кааласа сүрөт тартып, кааласа сайма сайып, мастер-класстарды өз колдору менен жасап, кубанычы койнуна батпай эс алып жаткан балдардын шаңдуу күлкүсү Дубовый паркын көрккө бөлөдү. Эң биринчи кирип келатканда концерт, андан кийинки картинный галерея турат. Балдардын көп эл аралык конкурстан утуп алган балдардын сүрөттөрүн көрсөтүп атабыз. Анын жанында кичинекей балдар асфальтка сүрөт тартып атышат. Калгандарынын баары ушул парктын ичинде мастер-класс өтүп атат. Комузчулар, кол өнөрчүлөр деген аябай көп да. Кагаздан жасайт, кийизден жасайт. Колларын эчтеке жасай эле кыздар, балдар келип үйрөнүп жасап атышат. Ар бир кичинекей бурчта деле, кичинекей жерде деле биз деген мастер-класстарды өткөзүп балдарга көрсөтүп атабыз. Бул майрамдын тарыхына кайрылсак, дүйнөлүк согуштан кийин ачкачылык жылдары көптөгөн балдар жетим жана кароосуз калган. Балдардын ден соолугу жана саламаттыгын сактоо маселеси актуалдуу болуп, чоң көйгөйдү жараткан. 1949-жылы Парижде өтүлгөн аялдардын конгрессинде балдардын тынчтыгын сактоого күрөш жүргүзүүгө ант айтылат. Бир жыл өткөн соң 1950-жылы 1-июнда эң биринчи эл аралык балдардын коргоо күнү өткөрүлөт. Ошол күндөн тартып бул майрам жыл сайын кызуу белгиленип келет. Бүгүн ушундай кереметтүү балдардын майрамы болуп жатат. Анан ошондой эле бул жакта башка мамлекеттерден дагы чет өлкөлөрдөн балдар келип бийлешип жатышат. Мастер-класстар жана ар түрдүү биз башка өлкөлөрдөн келген балдардын бийлерин көрүп суктанып жатабыз. Адам аябай көп сон болуп жатат. Балажан республикалык окуу методикалык эстетикалык тарбия берүү борбору балдардын мыкты билим алуусуна, алардын келечеги үчүн кесип тандоосуна кошумча жардам берип, иримдердин өнүгүшүнө өз салымын байма-бай кошуп келет. В Дубовом парке проходит большой праздник детей. Бүгүн Дубовый паркында балдардын чоң майрамы өтүп жатат. Бул балдардын эл аралык коргоо күнүнө арналган. 5000ден ашуун бала катышты. Ар кандай кол өнөрчүлүк, этно, музыка, сүрөт жана башка көптөгөн көргөзмөлөрдү уюштурганбыз. Ар бир кичинекей катышуучу өзү эңсеген жана каалаган көргөзмөгө барса болот. Бул жака келген балдар бул иримдерди көрүп, сөзсүз түрдө биздин иримдерге катышат деген ишеничтебиз. Бул иримдер балдардын дени сак болуусуна, өзүнүн чыгармачылыгынын өркүндөөсүнө өбөлгө түсөт. Балдарды дагы бир жолу майрам менен куттуктайм. С праздником всех ребят. Бөбөктөрдүн көңүлүн көтөрүү үчүн уюштурулган бул майрам жашоого тазалыкты жана аруулукту, келечекке үмүттү жандандырган балдардын эсинде өмүр бою сакталмакчы.